Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Өткөн жумада Жумгал районуна барып, адам өлтүрүү фактысы боюнча окуянын жеринен маалымат алып, коомго ачыктоо боюнча Нарынга барып келдим элем. Ошол боюнча азыр дагы бир мыйзам бузуулар уланып жатыптыр. Мага маалымат келди, ошол туугандарын мага маалымат беришти. Окуя мындай болот, баштан баштап кыскача айтып берейин, бардыгыңар түшүнүш үчүн. Кенжебек деген бала интеллекти жаш бала боюнча калган деген справкасы бар, оорулуу бала экен. Бирок деген өзүнүн оокат тиричилигине тың. 7 жылдан бери аялы менен чогуу жашайт экен, мал жаны бар экен, жылкылары, уйлары бар экен. Жакшынакай турмуш тиричилик өткөрүп аткан маалда атасы үйүн сатат. Атасы өзүнүн үйүн сатат. Атасынын үйүн алган Догдурбекке барат. Барып, үй менен кошо мен жашаган сарайды сатып бердиби, атам каякта деп Догдурбекке барса, атасы Бишкекке кетип калган болот Кенжебектин. Бирок Догдурбектин үйүнө барса, Догдурбек Кенжебекти уруп токмоктоп, чөнтөгүндөгү 20 000 сомду алып коет. Баласы экөө токмоктоп 20 000 сом акчасын алып коет. Анан алгандан кийин мен силерди милицияга берем, арыз жазам, кайрылам деп чыгып кетсе, аркасынан өлтүрөм, сенин үйүңө жетем деп баласы менен уй байлаган аркан жипти колуна алып кубалайт. Кубалап кетип атканда Кайып Аксакал, ошолордун кошунасы, Кенжебектин эртемен Догдурбектин үйүнө кетип атканын көргөн. Анан кийин эле 30-40 мүнөттө кайра Кенжебек Догдурбектин үйүнөн чуркап чыгып атканын көргөн. Аркасынан Догдурбек арканды көтөрүп алып баласы менен өлтүрөм, сен үйүңө жетем деп кубалап кетип атканын көргөн. Ошондон кийин эле 1 саатка жетпеген убакытта кийин ошол Кенжебектин аялы каза болот. Каза болгондо Кенжебекти өзүнүн аялын өзү өлтүрдү деп камап коет. Камап койгондон кийин Жумгал райондук ички иштер бөлүмү туура эмес тергейт, мыйзамсыз иштерге барып, туура эмес тергеп, Кенжебекти өз аялын өзү өлтүргөн деп туруп камап коет. Андан кийин деген тергөө иштерин туура эмес жүргүзүп атканда Кенжебек өзү оорулуу деген справкасы бар да. Анан бир тууган агасы Кенжебектин мыйзамдуу өкүлү болот дагы. Анан баягы Жумгал райондук ички иштер бөлүмү тергөөнү туура эмес жүргүзгөндүктөн Кенжебектин бир тууган агасы өзүнүн адвокаты менен Нарын областтык ички иштер башкармалыгына жанагы ишти котортот. Силер тергөөнү туура эмес кылып атасыңар деп. Туура эмес кылып атат деген себеби мындай: Жумгал райондук ички иштер бөлүмү такыр тергөө жүргүзгөн эмес. Эч кимди чакырган эмес, эч кимди сураган эмес. Чала бүтүргөн жумуштарды. Анан ошого ишеним көрсөтпөй Нарын областтык ички иштер башкармалыгына которот ишти. Которгондон кийин Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү дагы ишти чалагайын бүтүрөт дагы. Эптеп-септеп мыйзамдуу өкүлүнө мына тергөө бүттү деп адвокат экөөнө кол койдурганы келет Бишкекке. Келгенде деген адвокат менен Кенжебектин бир тууган агасы биз кол койбойбуз дегенде, мыйзамды туура эмес кылгансыңар, тергөөнү мыйзамсыз туура эмес жүргүзгөнсүңөр деп кол койбой коюшат. Кол койбой койсо, Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын ушул Кенжебектин аялынын өлүмүнө байланыштуу окуя боюнча тергеп жаткан ишин чала була бүтүрүп, эптеп-септеп сотко бүгүн жөнөтүрүптүр. Бүгүн качан иш кылса сотко кетип калыптыр. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча макул эмес кагаздар болсо дагы, далилдер болсо дагы сотко өтүп кеткен иш. Bundan birle жыйынтык кылыш керек. Милициядагы тергөөчүлөр тыйынга карап иш кылып калганын далили. Анткени ошол ким тыйын берсе, ошолунун сөзүн сүйлөп калышкан булар. Бул деген бир гана Кенжебектин башынан өтүп аткан окуя эмес. Bunday окуяларга Кыргызстандагы бардык милициядан, соттон, прокуратурадан чындык, адилеттүүлүк, акыйкаттык издеген адамдардын башынан өткөн. Аны деген ушул түз эфирдин астына өзүңөр башыңардан өткөн болсо, ошону жазыңыздар. Себеби дегенде мен 100% билем. Андан кийин Кенжебек болсо башынан баштап аягына чейин бир эле сөз айтып атат да, көрсөтмөсүн өзгөрткөн жок.
Доктурбек менен тиги баласы аркаман келип, мени муунтуп, колума бычакты карматып, эки жакка шилтеп аткан. Мени муунтуп атса, мен өзүмдүн өмүрүм үчүн күрөшүп атканда, бычакты менин колума карматып, менин колумду Доктурбектин баласы кармап алып, бычакты шилтеп аткан. Каяка шилтегенин мен көргөн жокмун деп атат. Мени муунтуп атса, жанагы аркан жип менен муунтуп атса, мен сүйлө бирөөнү саймак турсун, мен өзүм сүйлөй албай, өзүмдүн өмүрүм менен күрөшүп аткан маалда бычак каяка шилтенгенин мен көргөн жокмун деп айтып атат. Ушул сөздү башынан аягына чейин бир сөздү көрсөтмөсүн өзгөртпөй айтып атат. Ал эми Доктурбек, баягы баласы менен аркасынан жүгүрүп келген Доктурбек, өлтүрөм мен сени түйүңө жетем деп жүгүрүп келген Доктурбек 2-3 жолу көрсөтмөсүн өзгөрткөн да. Суракка чакырылганда бир туруп, мен ал күнү айылда болгон эмесмин дейт. Экинчи көрсөтмөдө болсо, мен анда балыкта болчумун дейт. Достор, классташтар менен балык кармап жүргөн болчумун дейт. Анан кийин деген ошентип көрсөтмөсүн бир эмес 3 жолу алмаштырып өзгөрткөн да Доктурбек, эптеп ушул немеден качыш үчүн, жоопкерчиликтен качыш үчүн. Анан кийин аны деген жанагы Кайып аксакал ошол көргөнүн айтмакчы. Кайып аксакал Кенжебек Доктурбектин үйүнөн качып кетип атканда, чуркап кетип атканда, аркасынан Доктурбек качып, кубалап, өлтүрөм түйүңө жетем деп кубалап кетип атканда, жипти кармап алып, аркан жипти уйбайлаган, аркан жипти кармап алып кубалап кетип атканда, Кайып аксакал токтотуп калат. Койгула, айылдаштар ушпагыла деп токтотуп калат. Аны деген мен Жумгалга барганда эфирге чыгып, видеого тартып, Facebook'a жүктөгөн. Менин профилиме кирип, ылдыйраак көрсөңөр, ошол 1 жума 2 жума мурун ошол Жумгалга барып, ошол Кайып аксакалдан дагы мен интервью алганмын. Кайып аксакал дагы башынан баштап суракка барып, көрсөтмөнү бирдей берип атат. Бул жерде деген тергөөчүнүн катасын айтып кетейин. Мен юрист эмесмин, адвокат эмесмин, тергөөчү дагы эмесмин, милиция, сот дагы, прокурор дагы эмесмин. Бирок деген баягы сырттан байкап турган адамга бар жоктун баары көрүлөт. Юрист, адвокат болбосом дагы ушундай иштер боюнча мага келген адамдардын окуяларын угуп, милициянын аткарган, жасаган мыйзамсыз иштерин көрүп, мен баягы башыман өзүм өткөргөндөй бардыгын жатка билем. Ошондуктан бул жерде деген мындай болуп атат да. Кайып аксакал Доктурбекти токтотуп, кой, бир ачыңды мага бер, ушпагыла десе дагы, Доктурбек Кайып аксакалды тиги жолдон ыргытып жиберип, наракка түртүп бүркүп салып, дагы аркасынан кубалап кетип атат да. Кайып аксакал менен Кенжебектин сөзү башынан баштап бир эле ошол көргөнүн, билгенин айтып, бир эле көрсөтмө берип атат. А Доктурбек 2-3 жолу алмашып атат көрсөтмөлөрүнчү. Бирок деген милициянын жана тергөөчүнүн катасы, мисалы үчүн тергөөдө мындай да, сурак берип аткандар, кылмышка шектүүлөр дагы сурак бергендер дагы, күбөлөр дагы, иши кылса баягы окуяны эки адам эки башка айтса, ошолорду очный ставка кылат. Милициянын сөзүндө очная ставка деген бар эмеспи? Беттештирүү. Ошол беттештирүүдө Кайып аксакал менен Кенжебекти беттештирип атпайбы? А мында Кайып аксакал менен Доктурбекти беттештириш керек болчу да. Анан дагы башка беттештирүүлөр болуш керек болчу, аны жасаган эмес буларчы, тергөөчүлөр жасаган эмес. Эми деген ошол тергөөнүн жыйынтыгы бүттү деп баягы жылдын аягы болуп атат. Тиги окуя деген августтун 8-inde болуп атат, 2020-жылдын 8-августунда болуп атат. 8-августунда болгон окуядан кийин мына октябрь-ноябрга чейин Жумгал райондук бөлүмүнүн ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү тергебей, шалаккылык кылып жүрөт. Эч кимди суракка чакырбай, эч кимди сурабай, эч кимди камабай жүрөт дагы. Анан ошондуктан баягы тергөөнү туура эмес жүргүзгөндүгү үчүн ишти Нарын областтык ички иштер башкармалыгына которуп атат да. Нарын областтык ички иштер башкармалыгына которсо, ошол областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү дагы эптеп-септеп тергөөнү аяктап, ишти эптеп-септеп өткөрүштүн айласын кылып атат деген жыйынтыкка келиш керек бул жерде. Себеби дегенде булар деген шашылып-пушулуп, мыйзамдуу өкүл кол койбосо дагы, тергөөнүн аягына чыкпай, туура эмес мыйзамсыз иштерге барып, туура эмес жүргүзсө дагы, очный ставкаларды өткөрбөсө дагы, толтура далилдер турса дагы, баары бир Кенжебек азыр камакта жатат. Областтык ички иштер башкармалыгынын СИЗОсунда жатат. Анан кийин деген мындан бир эле жыйынтык чыгарса болот. Баягы интеллекти жагынан өспөй калган, бала бойдон жаш баланын акыл эсинде калган 37 жаштагы жигитти баары бир камабайт,
ушул адам өлтүргөн боюнча кала берсин дагы, баары бир муну жиндиканага жөнөтүшөт дарылаганга. Ошондуктан ушуну биз адам өлтүргүч кылалы деген гана максатта булар Кенжебекти неме кылып атат, күнөөлүү кылып атышат да. Чын-чынына келгенде Кенжебек менен Кайып Аксакалдын айтымында Догдурбек аркасынан ээрчиген, өлтүрөм деп аркасынан жүгүрүп барган, үйүндө эмне болгону белгисиз. Бирок Кенжебектин айтымында ошол Кенжебектин колун карматып туруп, Кенжебектин колу менен өзүнүн аялын өлтүртүп атышпайбы? Эми бул жерде деген кантип биз милицияга ишенсек болот? Милиция кызматкерлери дайыма ушул жанагындай колунда жок, алсыз, тааныштары жок, депутат байкелери жок, туугандары жоктордун алсыздыгынан пайдаланып, ар бир кылмышты ошонун мойнуна илип коюшуп атат да. Биз качан чындыкка жетебиз? Качан адилеттүүлүк орнойт? Качан акыйкаттуулук менен биз жашайбыз? Качан биз мыйзамдын тили менен сүйлөп, мыйзамдын тамгасы менен жашайбыз? Качан ошол күн качан келет? Качанга чейин жөнөкөй карапайым эл жок жерден күнөөлөнүп, жок жерден караланып, жок жерден адам өлтүргүч атка конуп, жок жерден камалып кете бериш керек. Эмне үчүн деген тергөөнүн кызыкчылыгында эмес, чыныгы адам өлтүргөн адамды камаш. Эмне үчүн алардын кызыкчылыгында эмес. Алардын кызыкчылыгы өзүнүн чөнтөгүн кампайтыш керек. Мен Жунгал райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери чөнтөгүн кампайтты деп айта албайм. Себеби дегенде мен көргөн эмесмин кимден канча акча алган. Бирок булардын аракети ошол акчалуулардын кулу болуп калгандыгын көрсөтүп турбайбы? Же жалганбы? Сиздерден сураныч, ушул түз эфирди колдон келишинче бөлүшүп, таркатып коюңуздар. Менин ушул түз эфирим Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токтаралиевич Зулушевго жетиш керек. Ушул кайрылуум министр, ички иштер министри Улан Ниязбеков мырзага жетиш керек. Менин кайрылуум Кыргызстандын жетекчилигине жетиш керек. Себеби дегенде оорулуу адамды адам өлтүрдү деп туруп жинканага жөнөтүп коюштун аракетин көрүп атышат. Мыйзамсыз иштер болуп атат, акыйкаттык орнобой атат, чындыкка жетпей атабыз. Чындыкка жетиш үчүн түз эфирде ушинтип ачык айта бериш керек болот. Ар бир кыймылын мен Жунгалга барганда ушул окуянын кандай өрчүшүн мен деген түз эфирде айтып турам деп мен сиздерге сөз бергенмин. Азыр ошондой маалымат келип түштү. Иш сотко өтүп кеттир. Мыйзамдуу өкүлү кол койбосо дагы, тергөө туура эмес жүрсө дагы, очный ставкалар өткөрүлбөсө дагы, тиги көрсөтмөлөрүн өзгөрткөн адамдар ар кандай шылтоолорду айтып, көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, эптеп, жоопкерчиликтен качкан адамдар эркиндикте жүрөт. Ошондуктан мен түз эфирге чыгып айтып атам. Урматтуу башкы прокурор Курманкул Токтаралиевич, сизди мен деген жеке жакшы тааныйм. Сиз деген баягы мыйзамдын тили менен гана, мыйзам менен гана адамдын укугун коргогон мыкты профессионал адам катары белгилүүсүз. Ошондуктан ушул ишти сиз өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алышыңызды мен суранам. Анткени бул жакта күнөөсүз адам, оорулуу күнөөсүз адам, ата энеси жок, жетим күнөөсүз адам, оорулуу адам жок жерден караланып, камалып кеткен атат да. Эми буга чейин кече жакында ошол Таластагы жанагы 4 жетим баланын жесир эненин укугун тебелеген боюнча кече түз эфирге чыктым элем. Жалгыз үйүн тартып алышып кайын журтучу. Ошондо дагы биздин укук коргоо органдары, милиция, прокуратура, сот, укук коргоо органдары ошол деген жанагы неменин байкуштун карапайым жөнөкөй адамдын укугун коргобой, ким акча берсе, ким тааныш салса, ким депутатына таянса, ким байлыгына таянса, ошолордун сөзүн сүйлөп, мыйзамды бузуп атышпайбы? Талас областы, бүгүн Нарын областы, эртең буюрса, Кудайым кааласа, Баткенге барып, жанагы Алчынбай Туралиев айыл өкмөттүн иши боюнча мен барам деп жолго камданып атам. Бизде аймактарда мыйзамды көп бузушат. Аймактарда бизде мыйзамды тебелешет. Аймактарда жөнөкөй жарандар кордолуп эле жатат да. Бул туура. Ушул менин сөзүмө кошулсаңыздар, келгиле коррупцияга каршы бирге туралы ынтымакта болуп, бирге туралы мага жардам бериңиздер. Кантип жардам бересиздер?
ушул түз эфирлерди таратасыздар. Ушул түз эфирлерди бөлүшүп өзүңөрдүн оюңарды жазасыздар. Ар бир чыккан түз эфиринде мен ошол жөнөкөй карапайым жарандын укугун коргоп, укугу тебеленбеш керек. Анын деген бай менен, коррупционер менен, ууру менен мыйзамды тебелеген, менсинген надандар менен күрөшкөнүн мен ачыкка чыгарып атам. Ошондуктан сиздер мага жардам берип, түз эфирди бөлүшүп таратып коюңуздар. Болбосо жөнөкөй адамдардын, карапайым адамдардын мыйзамды билбеген жөнөкөй айылдык элеттик жашоочулардын укуктары бузулуп, тебеленип бүттү. Мен ошондой нерселерди карап кайдыгер болуп тура албайм. Эгерде деген ушул түз эфирдин астына деген баягы ушул чындык деп чыркыраган менин сөзүмө каршы айтышып жаза турган болсоңуз, анда сиз кайдыгер адамсыз. Сизге баары бир. Сизге чындыктын кереги жок, адилеттүүлүктүн кереги жок, акыйкаттын такыр кереги жок, силерге керечек кереги жок, силерге өлкө кереги жок, мыйзам кереги жок, өнүгүү кереги жок силерге. Ошондуктан ар бир жаза турган комментариңерди ойлонуп туруп жазгыла. Мага деген байлар кайрылбайт, мага деген кыйындар, колунда барлар келбейт. Мага баягы эле байкуш, карапайым жөнөкөй укугу тебеленген, ар бир чоңдон тепки жеген, куугунтук жеген байкуштар кайрылат. Мен ошол байкуштардын артынан ушинтип түз эфирге чыгып, силерден суранып, таратып бериңиздер, бөлүшүп бериңиздер деп мен ар дайым суранам. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Мен ошол Жумгал районундагы, жанагы Талас областындагы Кара Бура районундагы болгон окуялар, Баткендеги Ак Турпак айыл өкмөтү боюнча дагы коррупциялык иштер боюнча окуянын өнүгүшү боюнча жанагы окуя кандай өрчүп кетет, кандай окуялар болуп кетет, кандай жаңылыктар болуп кетет, ким кандай кадамдарга барып атат, ошол боюнча ар бир түз эфирде айтып турганга аракет кыламын. Мага маалымат берип турушат, ошол маалыматтарды мен элге жеткирип, коомго жеткирип, өзүмдү көз карандысыз журналист катары позициялап келем. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар, оорубаңыздар. Мен азыр өзүм ооруп турам. Ошого карабай түз эфирге чыкканга мажбур болдум. Анткени ушул Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү, Кенжебектин мыйзамдуу өкүлү бир тууган агасынын колу жок. Эптеп-септеп тергеп туруп, тергегенде ичинде деген ким деп жазылып турат? Кенжебек күнөөлүү деп жазылып турат. Ал турган иш ошол Кенжебекти эптеп-септеп күнөөлөп туруп, сотко өткөрүп туруп ишти андан нары ушу жиндиканага жөнөтүш булардын эң негизги максаты болуп атат да. Ошондуктан мен ушул Кенжебектин укугун коргоп, жанагы Ак Турпактагы жөнөкөй айыл өкмөттөн кордук көргөндөрдүн укугун коргоп, мен түз эфирге чыгып турам. Бөлүшүңүздөр, сураныч. Чоң рахмат. Аман болуңуздар.